Талас өрөөнүн өлкөнүн башка аймактары менен байланыштыруучу альтернативдик жол куруу маселеси көп жылдардан бери айтылып келе жаткан негизги көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Талас облусунун эли бул маселе боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбековго дагы бир нече ирет кайрылышкан. Артынан авладан кирип туруп до конца келди. До конца келип туруп анан бияктан барды до конца кырга чыкты. Анан болду бизне. А бияк менен туннелге барганча бияк менен согуп койду. Мына айырмасы ошол. Анан жапыс да болот, жакшы да болот, эмнеси бар экен. Аталган жолду куруунун мүмкүнчүлүгүн жеринен көрүү жана элдин өтүнүчүн канааттандыруу максатында 2022 жылдын август айында эл өкүлү Каракол жайлоосун бойлогон ашуу төр ашуусу аркылуу басып өтүп, андагы абалды өз көзү менен көрүп, таанышып келген. Карачы эмненин тегизин. Мына бири алда жерде бир эки эле участок экен. Ача турган. Калганын баары мына тегиз. Эч бир коркунучсуз жол экен. Бир эки эле участок, экөөнү жардыруу жолу менен кеңейтип койсо эле, мына зыңгыраган жол болот экен Кудайым буйрса. Иншалла. Бир гана Талас облусу үчүн эле эмес, ошондой эле жалпы өлкө үчүн дагы стратегиялык мааниге ээ болгон бул жолду куруунун зарылдыгын Бактыбек Чойбеков Жогорку Кеңештин трибунасынан дагы байма-бай көтөрүп келүүдө. Ашуу төр деген ашууну карап, ушул жолдун теозун тапшырма берсеңиз, протоколдук тапшырма, ошону көрүп изилдеп чыксаңыздар. Себеби дегенде туннель жабылып кала турган болсо, мынакей Токтогул, Аксы, Каракөл, Талас, Чаткал жалаң ушул жол менен каптайбыз да. Анан ушул альтернатива жол болот эле да, стратегиялык багыттагы. 2022 жылдын октябрь айында Талас облусунда болуп өткөн Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин көчмө жыйынында дагы аталган жолду куруу маселеси көтөрүлүп, бул боюнча тармактык комитеттин тийиштүү чечими чыгарылган. Былтыр комитеттин жыйыны көчмө жыйын болгондо ошол жердеги эл менен, жергиликтүү эл менен дагы сүйлөшүп, ушул жолдун бүгүнкү күндүн талабы экенин баарыңыздар өзүңүздөр көрүп уккансыздар. Тилек Кыдырмаевичка да ошондо комитеттин чечимин чыгарып тапшырма бердик эле. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол теосу иштелип чыга элек. Иштин жүрүшүн тездетүү максатында Бактыбек Чойбеков 2023 жылдын июнь айындагы тармактык комитеттин отурумунда атайын экспедициялык топ түзүү демилгесин көтөргөн. Тилек Кыдырмаевич, сиз уруксат берсеңиз, сиз могу дор проектке тапшырма берсеңиздер, ногу 1 июльдан баштап бардыгыбыз мынакей депутаттар, кесиптештер отпускага чыгабыз. Мен өз каражатыма ушул жердеги Дортранстагы экспедиционный бир команда түзүп берсеңиздер, мен өз каражатыма ошолор жеринен алып барып көрсөтүп, ошо бир тыянакка келейли. Ушул жол салганга болобу же салганга болбойбу деген бир тыянакка чыгарайлы. Анткени бүгүнкү күндө дагы мына мен Таласка барган сайын ошолдо аксакалдар кеңешинен баардык жергиликтүү адамдардын баягы биринчи эле талабы ушул ашуу төр жолу болуп атат. Депутаттын демилгесин ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз жол транс долбоорлоо изилдөө институту мамлекеттик ишканасынын адистеринен турган атайын экспедициялык топ түзүлүп, үстүбүздөгү жылдын 7-8 июль күндөрү ашуу төр ашуусунда баардык тийиштүү өлчөп ченөө иштери жүргүзүлдү. Экспедициялык топтун ишин жыйынтыгы менен Кыргыз жол транс долбоор мамлекеттик ишканасынын адистери тарабынан тийиштүү корутунду чыгарылды. Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Каныбекович менен чогуу ошондой эле Кыргыз жол транс проект мамлекеттик ишканасынын балдары менен чогуу Талас Бишкек Талас альтернатив жолунун курулуш мүмкүнчүлүктөрүн карап чыктык. Биз жакынкы арада бул боюнча өзүбүздүн ошол таанышкан көргөн билгендерибиздин оюбуздун жыйынтыктары менен жакынкы арада министрликке бул жолдун куруу мүмкүнчүлүктөрүн кандай кароого болот, кандай курса болот, бул жолду канча каражат кетиши мүмкүн, ошолордун баарын тактап жакынкы арада бир маалымат бергенге аракет кылабыз. Бул жол Талас жери үчүн негизи керек жол.
30 километр талас Бишкек талас багытын кыскартат. Бирок жолду салыш үчүн, аш өтөрдү деле салыш үчүн колдон келсе тоннель менен карабаңга дагы мүмкүнчүлүктөрдү караш керек. Экөөнү салыштырып анан жыйынтыкка келебиз деген ойдомун. Азыр менин оюм ушундай. Кыскача оюм. Буюрса дагы карталардан, спутниктерден карап чыгып, анан дагы маалымат беребиз. Аш өтөр ашуусу аркылуу өтүүчү Талас Бишкек альтернативдүү жолун куруу боюнча жасалып жаткан иштер жөнүндө Бактыбек Чойбеков Талас эли менен болгон жолугушууда дагы кеңири маалымат берди. Бунун жолун келечегин ошол баягы бизде элибизде дагы бир жакшы баягы долбоорлор бар эле, ошол Ташкент менен кошо турган Талас-Ташкент жолун дагы кылсак болот деп ататчы, баягы Чаткал жолунун аркылуу дейт. Бирок ал Чаткал жолуна быйыл жетише албай калдык. Кийинки жылы ошол барганга аракет кылабыз, Кудай буйрса. Аталган жолдун маанилүүлүгүн белгилешкен Талас жергесинин аксакалдары курулуш иштерин тездетүү өтүнүчүн билдиришти. Бул биринчиден Талас эл үчүн эки ашбашпастан түш каттоо. Анын ичине биздин Таластын ичинде кем байлыктар арбан чыгып атат. Муну дагы мына мисал үчүн эле алтын маселесин козгой турган болсо, хакимиштен болсо, Кара-Балтакка ташый турган болсо, аны поезд тияк бияктабай мынакей жакын түз жол менен каттап алып кетсе болор эле. Андан тышкары биз алтын кендерди тигин айтпайлы. Эл үчүн, жалпы эл үчүн каттоо каттамы оңойго дагы арзанчылыкка да турмак. Коркунучту азыраак деп ойлойбуз. Бул энди абдан керектүү нерсе. Бизди регионду өнүктүрө турган ушул жолда биздин регионду ал эмес многу чүй менен алаканы жакшырта турган, башка региондор менен ынтымакты күчөтө турган ушул жол деп эсептейм. Эл өкүлү бул жолдун маселесин жеке көзөмөлгө алып, колдон келген аракеттин баарын жасай тургандыгын белгиледи. Биз кандай жолу бар, ошол жолдун баардыгын колдонуп, ушул жолду мындай салганга аракет кылыш керекпиз. Сиз айтып аткандай, биз жактан Талас жагынан баягы участоктор жеңил эле. Нары Абыладан кирип келаткан жерде эки участок бар, бир секиртме деп коет, анан кире беришинде. Ошол эки жер эле тоскоолдук жаратат. Калган жерлер оңой эле болот деп ойлойм да, Кудай буйрса. А эгерде туннель салып кала турган болсо, андан да жеңил болот.